Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен экология жана биз деген темада ой бөлүшмөкчүбүз. Экология грек тилинен түздөн түз которгондо үй жөнүндө илим. Ал эми адамзат үчүн үй бул жер планетасы. Андыктан достор келгиле жер планетасына аяр мамиле кылалы. Барага батышатко, улам учак катышатко, уясы жок дарактарда уктай албай жатышатко, уяң чөптөн тереличи, уста алып келеличи, уят болбой чымчыктарга уя жасап береличи. Салам достор, мен азыр кантип тишим жууп жатканда сууну 2 адам догонумду көрсөтөм. Мен деген ашыкча сууну алышпайм, инилерим да тишин жуатса, мен жанында туруп турам. Если алар ашыкча сууну агызса, мен алардын артынан чалып коем. Мен ойлойм, бул дагы жаратылышка салымым тиет. Ошентип мен тиш жуу учурунда 8 литр сууну үнөмдөйм. Инилерим дагы 8 литр сууну үнөмдөшөт. Ошентип биз сууну ысырапчылыкка алып барбайбыз. Биздин короодо көбүнчө бактептер келген канаттуулар уя салышат. Кээде алардын уяларын көрүп калам. Бирок мен алардын жанына жакын барбайм, себеби алар чочуп калышат. Мен уяларга барбаган себебим бул да болсо менин жаратылышка кошкон салымым уяларга такыр тийбейм. Балапандар үшүшөт го, бактан кулап түшүшөт го, бачим келсе экен деп баарыбызды күтүшөт го. Уяң чөптөн тереличи, уста алып келеличи, уят болбой чымчыктарга уя жасап береличи. Биздин үй токойго жакын. Токойдо ар кандай жаныбарлар, уялар, канаттуулар бар. Биздин үйгө кирпилер келет. Мен аларга тийбейм, мен аларды коргойм. Мен аз болсо да жаратылышка салымымды коштум деп ойлойм. Саламатсызбы? Биз эс алууга барганда же тоого барганда, ошол жерде тамактангандан кийин ошол жердеги таштандыларды чогултуп кетебиз. Биз коомду таза кылганга аракет кылабыз. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот. Канализация айлана чөйрөнү коргоодо чоң мааниге ээ. Анткени адам тарабынан булганган суунун чоң бөлүгү канализация системасында тазаланат. Сүрөттө мен жаратылыштын бузулган тарткан. Анткени көптөгөн заводдордон, машиналардан чыккан түтүн адамдарга, жаныбарларга, жер өсүмдүктөргө зыян келтирип жатат. Таштандылар жерде чачылып жатат. Таштандыларды ыргытпай, жаратылышты таза кармайлы. Жаратылышка кошкон салымым. Мен китептерди дайыма сырттайм, айрыбайм, ичине жазбайм. Мен дагы китептеримди сырттайм, ичине чийбейм, айрыбайм, ыргытпайм. Дептеримди жазып, аягына чейин үнөмдөйм. Чийбейм, айрыбайм, ыргытпайм. Биздин жаратылышка кошкон аз да болсо салымыбыз.
жаратылышты коргоо темасына ыр айтып берем. Кылган камы жок, алган даны жок, баккан малы жок, мал багарганы жок. Көзү башын көгөртүп, көгөн байкуш кантеген. Таразасын көтөрүп, тарбаңдаган шортумшук, ташбака байкуш кантеген. Достор, келгиле жаратылышты жабыркатпайлы. Саламатсыздарбы, мен бүгүн силерге ыр даярдап келдим. Курогу жок, жалы жок, кумда туулуп, чөлдө өскөн кулан байкуш канты экен. Чүнчү алар жүнү жок, чыңырарга үнү жок, борунда буту жок, жылан байкуш канты экен. Саламатсызбы, балдар жана эже. Биз көлгө барганда, сууга барганда, эс алууга барганда мусоркаларды чыштабайбыз. Биз ошол көлгө таштандыларды чыштабайбыз. Биз көлгө таштандыларды чыштасак, ал биз түшкөн көлгө биз да түшсөк жана балыктар да аякта сүзөт. Балыктарга зыян келтириши, бизге да зыян келтириши, ден соолугубузга зыян келтириши мүмкүн. Мен да айтмакмын. Кайык менен көлдүн ортосуна барганда, кайыктагы мусоркаларды көлгө чыштабагыла. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот. Сен таза болсоң, мен таза болсом, анда коом таза болот деп туура айтып атасыңар. Муну ким айтты эле? Силер өткөнсүңөр адабий окуудан. Искак Разаков атаңар айткан. Туп-туура айтасың балам.